суроо берердин астында атыңызды жана айлыңызды айтасыздар. Биринчи суроо, биринчи микрофон. Мен атым Урматбек Кочкор айылы. Мен ушу сиздин ушу жерге келип, эл менен жолугушуп, көйгөйлөрүбүздү чечип берели деп атайын келгениңиз үчүн касиеттүү Кочкордун элинин атынан сизге рахмат айтып коеюн. Экинчиден айтайын дегеним, ушу мен пенсионерлер союзунун мүчөсүмүн. Ушу көптөгөн пенсионерлердин бир көйгөйү бар. Ушундай бир суроо жаралды. Базовый курсту ушу 3500 сомдон 6,5 сомго көтөрүп берсеңиз деген бир ушундай бир сунушубуз бар. Экинчи сунушум ушу биздин Кыргызстанда өзүңүздөр келгенден бери көзүбүз менен көрүп атабыз. Кандай жаңылыктар, кандай өсүш болуп аткан, муну баарын айтканга деле убакыттын кереги жокко. Анан рахмат ошон үчүн. Ошол ушулардын үзүрүн көрүш үчүн бул кыргыз эли өзү таланттуу эл. Ушу жаштарыбыз таланттуу. Ошол таланттуу жаштарыбызды бүт республикадан социалдык акыбалына карабай туруп, ушу чет мамлекеттеги жанагы алдыңкы Гарвард деген мындай чоң окуу жайлардан билим алдырып, ушу келечекте иштеп бере турган кадрларыбызды даярдаганга ушундай бир ой жаралып атат. Ушуну сиздерден сунуш катары айтып кетер элем. Анан болгон сунушум ушул. Рахмат, мен башка көйгөйүм жок, көңүл бурганыңыз үчүн. Рахмат, Урматбек Аксакал. Биринчи пенсионерлер союзунун көйгөйү бар деп атасыз. Базовыйды 3,5-дан 6.000ге көтөрүп берүү боюнча деп. Пенсия мүмкүнбү, мүмкүн эмеспи? Айтсаңыз. Микрофонго чыгыңыз, бериңиз микрофонду. Мүмкүн болсо проблема жок. Эгерде жок, мүмкүн эмес азырынча десеңиздер, анда кыйнамай жок. Пенсиянын базалык бөлүгү 3170 сом, бардыгына бирдей берилет. Ал эми 6,5 чыгарыш үчүн бул республикалык бюджеттен каржыланыш керек. Социалдык фонд каражат, пенсиялык фонд каражат албай калат. Ошондуктан бюджеттин мүмкүнчүлүгүнө караш керек. Бюджет мүмкүнчүлүгүнө карайт экенбиз да, аны эсептеп чыккыла, анда Минфин менен биргелешип. Минфин барбы? Мен ушул 10.000 сомго чейинки пенсионерлердин көтөрүп койсо деген ой болчу да. Эми Урматбек Аксакал, менин колуман келсе пенсионерлерге деле бир 50.000 берип койгон бар да. Бирок ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дейт. Бюджетке алуубузга жараша карайбыз да, чөнтөгүбүзгө жараша. Рахмат, эми карсы бар, нурусу бар дейт. Баарыбыз пенсионер болобуз да. Мурда 700 сом алчусуңар, эң минималдуу пенсия деп 700дөн чыгып алып эле 5 жыл, 10 жыл ошондон. Биз дароо келдик дагы 7.000ден кем болбосун деп көтөрдүк. Азыр ал планка дагы көтөрүлдү болуш керек эле. 8 канча болуш керек эле, минимальный пенсия канча болду эле? Азыр бүгүнкү күнгө канча? 8.100. Мына 8.100 болду. Дагы көтөрөбүз. Эмдиги жылы дагы көтөрөбүз буюрса. Туура айтасыз. Дүйнөлүк кымбатчылыкка карап гана айтылып аткан сөз да болбосун чыкпайт элек. Түшүнүп турабыз. Эми баягы балдарды болсо баягы Гарвард университетине, тияк бияк университетине жөнөтсөк болот эле деп атпайсыздарбы? Биз 100гө жакын балага, Үмүт булагы деп Урматтуу кыргыз эли, мен Айшоланын мамасы болом. Азыркы учурда Айшола кызыма операциясына көп суммадагы акча керек болуп жатат. Түркия мамлекетине келгем, бир аз да болсо тыгынчык болсун деп, акча топтойм деп, кызыма жардам берип коюңуздарды суранам. 30.000 AQSh доллары дейт. Аутологичный трансплантация стволовых клеток деп башына. Кызыма жардам бериңиздерди суранам. Аз болсо да 100 сом, 200 сом болсо да салып коюңуздар. Болбосо бул видеону бөлүш. 50.000 доллардан баштап 100.000 долларга чейин окуусун төлөп берип атабыз. Анан суранып атабыз, силер кайра келгенде бизге иштеп бергиле деп. Андан сырткары, билесиңер, Акылман деген президенттик лицей ачып Чолпон Атада. Бүт республикадан балдарды топтоп, 300дөй бала, 150-сүн түштүктөн, 150-сүн түндүктөн топтоп келип окутуп атабыз. Кабарыңар бар, бул боюнча. Эң кыйын балдарды 7-класстан 11-класска чейин. Ал жерде тааныш билиш, анан кийин ата-энеси мугалим болсо эле киргизип ийиш эмес. Тандашат, мына азыр дагы Таласта, анан Жалал Абадта ачылып атат. Ал жерде да бир 300дөн орун бар. 300дөн 600 орун. 400 орундар. 400гө чейин чыгат экен. Мына мен 300дөн ашырбагыла деп айттым эле, мен бюджетти дагы кичине карайлы депчи. Мейли 400дөн болсо деле ал эч эме жок, зыяны жок, пайдасынан башка.
Булар биздин ошо келечекте сиз айтып аткан Гарвард университетин бүтүп келеби, башка дүйнөлүк 100гө кирген университетти бүтүп келчү балдар. Абдан таланттуу балдар, жана вундеркиндтер деп коебузбу мына. Ошондой балдарды топтоп алып окутуп атабыз. Аяка миллиарддарды кетирип атабыз. Анан жөн эле баягы окутуп мына деп вузду бүтүп келгенден кийин баягы обычный эле адамдардай бун 30 жыл ушундай болдук да мисалы. Бүтүп келет, бир эмес 2 диплому бар, бирок жумуш таппайт. Жумуш бош орун жок деп эле албай коет да. Туурабы же туура эмеспи? Туура. Эми ушул балдарды биз мамлекеттин эсебинен ушунча миллиарддаган каражатты, ушунча 15-20 жыл убакытыбызды коротуп аткандан кийин деп мыйзамда кабыл алып койгонбуз. Мыйзам былтыр күчүнө кирип, мен кол коюп, атайы кабыл алып, мыйзамды да зыңкытып коюп койдук. Ушулар барып бүтүрүп, вузду бүтүрүп келгенден кийин, ал не только Гарвард эмес, биздин Бишкектин ичиндеги эле университеттерди бүтүргөндөн кийин биздин мамлекеттик кызматка кайсыл специалист менен бүтүрсө, ошол специалист менен токтоосуз жумушка алат деп мыйзам киргизип койдук. Токтоосуз мыйзам аметте. Ушинтип кадрды биз мына алдыда келе жаткан 50 жылда гана кадр жаңылап бүтөбүз да. Рахмат. А буга чейин 30 жыл билесиз, жалаң тааныш билиш, $1000 берсең, $10,000, $100,000 берсең аким болчусуң. Ошондой болчу да, азыр андай жок. Аны токтоттук мына жогору жакта. Ылдый жакта дагы деле бар, аким тарабында, айыл өкмөт, анча мынча жерлерде акча ала коймой жактары болуп атат. Но аларды да жетебиз аларга да. Экинчи микрофон. Улуу урматтуу президент Сатыр Нуркожоевич, мен жаңыз бой энемин, инвалид кызым бар, ошого ГИКтен үй алайын десем, соттун Атыңызды айтыңыз. чечими керек болуп атат. Атыңызды. Сапкын бүбү Туз айылынан. Мен кызыма ушу үй ала албай атам. Ушу жагын чечип бериңизди суранабыз. Каякта турасыз? Кочкордобу же Бишкекте? Туста турабыз, Туста. Кочкордон алсакпы деген оюбуз бар. Бүтүп аткан үйлөрдөн деппи? Кезекке турдуңуздар беле? Ошо кезекке туралы десек, соттун чечими опекунствого керек экен. Анан мага опекунство бербей атышат. Кыз деген сабак окуганды билбеген, кол койгонду билбегендерге гана берилет, сизге берилбейт деп атышат. Мен Бишкекке чейин барып кайрылып, сиздерге да каттыштагам, бирок жооп болгон жок. Мамлекеттик ипотекалык компания менен биргеликте карап көргүлө, мыйзам боюнча берсе болобу. Камкорчу менмин, өзүм эле төлөйм. Сот причем тут? Сот карайт опекунствону, ошол себептен окшойт да, ошо жыйындан кийин мага жолуксаңыз, мен сизди күтүп турам, чечебиз маселени. Ошо соттун чечими эле керек болуп, ошону чечип бериңизди сурайбыз ГИКтен үй алганга. Жыйындан кийин кабыл алып, эгер райондун сотунан бүтө турган болсо, жардам берип бүтүрүп койгула. Жарайт. Силердин колуңарда болсо. Рахмат. Үчүнчү микрофон. Алейким, Садыр Нуркожоевич. Мен Теңдик айылынан келдим. Фамилиям Шаршанбаев Акмат. Жашым 92-де. Sizde bir iki ötülüşüm var. Birinci özüm tuğralı. Men 1951 yıldan 1969 yıla çeyin Uran Oyuludnik'te şaktör olup işlep 69 yılı javılıp kalıp ayılıma gelip bir 100 somduk ele cumuşta işlep jürüp anan ispesik nomur adım menen pensiyaga çıkkam 50 yaşımda. Oşol şaktıda işlegen akşamdı 15 yıl ötüp ketiptir. Bul azır jaraksız bolup kaldı da böyle kiyinki akça menen pensiyaga çıkıp kalgam. Anda sayız bar bolçu. Oşonu menen sayız taragandan keyin dele Sospondko barsam siz tuğra çıkıpsız. Gelbeyle koyunuz deydi. Anan şu 5-10 yılda bir barıp sam dele takır öz görülbey koydu. Usul pensiyamdı göbeytip koyboyuzdu. Usul eskide yaşım kaldı. Uranın uyurudun işlegen mende kişiler eki olsa bir öbün, bir olsa jalgısmın. Usul soran için. 92'ye çıktın dediniz mi? 92 min mına bu yıl. Kança pensiya alasız hazır bugün kolunuzda? 20 bin alım. 40 yıl oldu pensiyaga çıkkan. Anam barsam hele uşun dedi, özünüz, anan bilesiz, Karaganda darını göğüçet eken biz anan kişine dağımdı tamakta içip duruş gereken de. Anan yaşlı olsa ayttım özünüzge. Anan şu zakonu öyle değil. Boldu, hazır men taktap surayın, toktağınız. Siz ayttınız 15 yıl stajımda eseptebey koydu dediniz ya. Yok akçasın. Şu akçasını eseptebey koydu dediniz. O. Ошондой болуш мүмкүн беле? Bilmeyim. Жо, бияк жооп берсин азыр. Башкортостон маселеси боюнча эгерде айлык маянасы ошол убакта маалыматтар жок болуп калса архивден
алдыртабыз. Эгер архивде жок болуп кала турган болсо, мыйзамда каралган минималдуу чендерден көрсөтүлгөн айлык акы бар. Ошону эсептейбиз да. Атанын өзүнүн маселесин, өзүнүн фамилиясын алып эми делосун ачып алдыртып карабасак, азыр айтыш да кыйын болуп атат да, кандай болуп атканынчы. Бирок бизге кайрылса керек. Бир нече кайрылса керек, анткени дегенде 2-3 жолу кайрылып маселени караган окшойбуз да. Делосу туура эле болгон. Макул, силер көтөрүп карап көргүлө архивин. Балким бул киши айткандай акыркы иштеген 15 жылдыкын эсептебей туруп анан жөнүнө баягы чыгарып койгонуңар мурунку баягы СССР мезгилиндегисин эсептебей чыгарып койду деп атпайбы? Акчамды кошкон жок, шартта. Ошону карап көргүлө. Эгер чындап эле ошондой болсо, ордуна келтиргиле мыйзамды. Мыйзамдуу кылып туруп эсептеп бергиле дагы, колуна бергиле. Анан аксакалды телефон берип туруп мага алып кел, сизге жакшы тамак ичип турганга мен жардам берейин. Пенсияңызды мен көтөрүп бере албайм. Ал мыйзам бар, соцфонд деген бар. Эми кичине уранга аскандайын 90дон ашкан кишиге кичине келиңиз мага. сыйлап койсо дейм да. Эртең бирси күнү келиңиз. Анан экинчи көйгөйүм элдин атынан бул Кочкордо бир эле завод бар. Тиги сүттү алган. Анан сыр чыгарган. Ушул бала жакшы мында өнүң албай атат да, биздин айылдын сүттөрүн толук ала албай атат. Ушул аксакалдардын атынан ушуга бир жардам берип койсоңуз деп суранып атам. Болду, башка суроом жок. Рахмат, жазып алдык. 4-үнчү микрофон. Мен селхоз, могу сүт иштеткен балага карап көргүлөчү, эмне жардам керек экенин сурап, тактап көргүлө. Я. Карап көргүлө, карап көрүп эмне жардам керек экенин жазып алыңыз, айтасыз. 4-үнчү микрофон. Производствого биз жардам беришибиз керек да. Мен Тентимишев Айдар, Кумдө айылынын тургуну, Кочкор району. Менин кайрылуум себеби Садыр Нургаевич, бул бизде суу, биздин Кумдө айыл өкмүндө суу жетпей, тартыш. Анан тоодон келет. Ушул сууну күндү эме сууну карап турабыз. Эми ошол жерде кичинекей суунун башына быдыр куруп берсеңиз, кичерээк, өзү даяр эле мындай. Ошо быдыр куруп берсеңиз, ошо жакшы болот эле. Анан кайсы айылга экен? Кумдө айыл өкмөтүнө барбы ошонун ичинде? Убакытты албай эле дароо жок. Кумдө айыл өкмөтүндө жокпу? 106 БСР будердин ичинде жокпу? Кичинекей айылда айтып атабы? Жазып алып көргүлө, эгерде керек болсо аяка да салалы. Кумдө айыл өкмөтүндө кыштын күнү 15 километрге суу агып атат. Мындай ошол тосуп койсо, жаздын күнү биздин суубуз тиги тоодон суу келсе даяр болот эле. Экинчи суроом, мен ошол айылда Кумдө айыл өкмөтүндө законсуз менчиктеп кеткен гараж, мектептин орду, клубтун ордулары бар. Ошону эми сот жүрүп атат, төргө жүрүп атат, ошого көзөмөлдөп берсеңиз. Анан үчүнчү суроом, биз эми бул талаачылык болгондон кийин бизге комбайн жетишпей атат. Садыр Нургаевич, ушу жардам атайын өтүнүч суранычым, бир комбайн берип кетесизби? Бир 2 комбайн. Же ушул жеке суроом ушул. Жок, күлкү эмес. Айыл болсо өз анан комбайн жетпей атса алып беришибиз керек да. Биз алып берип атабыз го лизингке баарын. Жок, 2 комбайн алгам мындан 2 жыл мурун. Бирок биздин жетишпейди. Айылыбыз 6 айыл. Анан ушу Кочкордун Орманкан айылынан кийин эле элибиз көп айыл өкмөт. Айыл. Карагыла, жазып алгыла дагы алып бергиле комбайн керек болсо. Урматтуу Садыр Нургожоевич, былтыр бул айыл өкмөткө 2 комбайн алганбыз. Мына быйыл дагы Теңир Тоо өнүп Не комбайн алдыңар эле? Кайсы марка? Нива, анан Палас деген 2. Чоң Ниваны, жанагы кукуруза уборочныйды алганбыз. Ал жерде эми быйылкы жылы дагы 4 техника алган жатабыз. Мынакей танар алабыз, дагы грейдер алабыз, фронтальный погрузчик. Алгыла, дагы 2 комбайн керек деп атса, аны да изучать этип көргүлө. Аким айыл өкмөт менен биргеликте керек болсо, анда заявка бергиле, алып берели. Макул. 1-ci микрофон. Садыр Нургожоевич, саламатсызбы? Мен Бишкек шаарынан келдим. Аламидин районуна караштуу Чүй областынын Аламидин районуна караштуу 5 паркоя 5 квартирада үйүм бар эле. Ошол үйүмдү Байтушун банкынан 2016-жылы 125 000 сом алганбыз. Атыңызды айткан жоксуз. Досо Минабаркан Мамытовна. Кайсы банктан дейсиз? Байтушун банкынан. Байтушун банкынан алганыбыздан кийин биз аны алдыгын төлөп бүткөнүбүздөн кийин 40 000 сомду мойнубузга илип туруп эле бизге эскертүү бербей туруп эле сатып берген. Азыр тергөө жүрүп 17 кишини кылмыш иши менен козгогон. Ал кылмыш ишин козгоп туруп 17 кишини
неме кыскартып туруп, аларды күбө кылып, Асылбашев Азамат Мелисбековичке күбө кылып неме кылып койду да, күбө кылып койду. Ошондо немени токтомду кыскартып туруп, Жеңишев Жанарбек деген токтомду кыскартып туруп, 8-ci токтомдун ичине киргизип салды. Азыр бир эле кишинин үстүнөн неме Асылбашев Азаматты неме Мелисбековичтин үстүнөн гана иш козголуп атат. Аны да карап жатканы 245-ci менен эле карап атат. Экинчи бөлүк менен элечи. Ал деген ошол жерде 17 бүт Байтушин банкынын немелери, кишилери бүт 17 кишиден. Сизде маалыматыңыз бар бул боюнча. Ошону кыскартылган. Жооп берсинчи азыр. Урматтуу Садыр Кожоевич, саламатсызбы? Урматтуу Кочкор элинин тургундары, саламатсыздар. Башкы прокурор орун басары Байдылдаев. Досо эжекебиздин кылмыш ишин жакшы билебиз. Башкы прокуратурадан бир нече жолу кабыл алганбыз. 175 миң сом боюнча туура убагында кредит алып, үйдүн өтө төмөн баада өлчөп баалап коюшкан. Андан үй банкка өтүп кеткен. Бул маселе боюнча көзөмөл алганбыз, Садыр Кожоевич. Анан бул анча мынча жарандык маселелер бар да. Дагы кошумча көтөрүп көрөлү, кабыл алалы. Тергөөнү РОУД терген, кийин улуттук коопсуздук мамилет кызматына да бергенбиз да. Эженин көтүштөр барын канааттандырып келип атабыз. Залогко койгондо арзан баалап алып койгондор, бияк төгө албай калгандан кийин алып койгон. Ошол багы. Жараны тартипте өзү негизи банк ошентип төмөн баалайт. Кредит аларда бекер акчадай көрүп ала бербегиле. Кредиттин өзүн актай албай каласыңар, процентин даже. Кымбат алсаңар. Ошон үчүн акчаларда ойлонуш керек да. Жардам бергиле. Эжеге жардам берип, ошол айырмасын алып бергилин деп. Азыр мен бул жерде менин көйгөйүм неме кыскартылган токтом бар. 8-ci томдун ичине кыскартып туруп киргизип койгон. Ошол токтомду артка тартып туруп, кайра тергөө жүргүзүлүш керек. Кабыл алат, жардам берет сизге. Экинчи микрофон. Саралаев Калыйбай, Дөң Алшайлы. Урматтуу президент, мен сизге айтайын деген маселемди 3-чү курултайда дагы, 4-чү курултайда дагы курултайда көтөрүп чыктык эле. Бул Нарын областында улуттук ат оюндарды өткөрө турган ат майдан жоктугуна байланыштуу ушул курултайга дагы көтөрүп бардык эле. Биздин акимибиз да билет, муну губернаторубуз да билет. Бул акимдин дагы, губернатордун дагы колунан келе турган маселе эмес, ошон үчүн сизге кайрылып атам. Урматтуу президент, башка областтарда ат майдан, мисалы үчүн эгемендүү күнү же Нооруз күнү кыргыз болгондон кийин бар ушул ат оюндарын көрөлү деп ат оюндарын өткөрө турган ат майдандар башка областтарда бар. Бир гана ушул Нарын областында ат майдан жок да. Ушул мен сизден суранарым, ушул Кочкор району өзүңүз айттыңыз, стратегиялык район дегенне байланыштуу ушул Кочкор районуна, Нарын областына керектүү ушул ат майданды бир карап берсеңиз. Биз жер акимдин чогуу аким менен барып ушул Көкжар айылынан 30 гектар жерди караштырдык эле. Элдин улуксааты, элдик жыйын өткөн. Андан кийин биз өзүбүз баштадык эле. Госрегистрден прочий жер деп ушул жерге ат майдан курса болот деген акимдин көрсөтмөсү менен баштаганбыз. Бирок Гипроземден бир корутунду келди. Ал жер айдоо сугат жер 45% деп, биздин уже жана биздин жаамат өзүбүз акча чогултуп алып, ошол Гипроземге төлөнгөн акчалар эми каяка кетет? Түшүнүктүү болду, түшүнүктүү. Мен жазып алдым, карап көрөлү дагы ал күчүбүзгө жараша. Келе жаткан жылы 27-28-дерде. Кочкор районуна эгерде чындап эле неме кыла турган болсо, документтер туура келсе анан карап көрөбүз, куруп беребиз. Саламатсыңарбы? Мен Саманчиев Аралбек, Теңдик айылынын тургуну. Биздин көйгөй элдин көйгөйүн айтайын дегем. Бу 1995 жылы Союз тараганда Теңдик элинин жерлерин эметкенде Турдакун атабыз чогуу келип жерди токтом кабыл алып эл менен. Ошондо ар бир жан 1885 киши 20 сотыйдан семкос уюштуралы, өзүбүздүн үлөн чарба уюштуралы деп калтырганбыз үлүш жерибизден. Ошол жерди 1-2 жыл жакшы эле Сулайманов деген аксакал башкарып иштетип келген. Андан кийин улам айыл өкмөт алмашып эле ар кайсы чоң келип отуруп, ошол жерибиз азыр жок болуп кеткен.
ошону такыр биздин айылда иштебегендер бөлүп кеткен да ошол жерлерибизде 20-30 гектардан бөлүп кетишкен. Такыр эле дайын сыкылганда ошол семкозулук жоюлуп кеткен, жерибизди бөлүп кеткен. Ушул жерибизди 30 жылдан бери ала албай эле темселеп жүрөбүз. Барбаган жерибиз калган жок, арыстанып. Чечип берген чоңдор жок эч ким. Мына анан Түшүнүктүү, азыр сизге суроом бар, азыр токто туруңуз. Сиз жерди бөлүп алганда 92-жылдан баштап жерди бөлүп албадыкпы? Үлүш катары деп, ошондо үлүшкө тийип атабыз силерге ал жер. Үлүшкө тийген. Анан үлүшүңөрдүн ичинен 20 сотукту семенной хозяйство деп бөлүп коюп атасыңар. Бөлүп коюп атабыз. Ошол жер канча семья ошентип атасыңар? 1885 жан. Көп экен да, Кочкордун районунун баары эле экен. 377 гектар жер болчу. Ошол жерибиз дайын жок. Жеке эле ал жерибиз Көпөстөн Ормохан айлөкөтүн 290 гектар жеринде дайыны жок. Түшүнүктүү. Анан азыр токтоп туруңуз. Документально баарын бар, колуңузга китебиңер тийген, кызыл китебиңер, анан ошол жерден 20 сотуктан бөлүп таштап коюп атасыңар. Ооба. Прокуратура муну архивди көтөрүп чыккыла, архивдерин. Эгер чындап эле аксакал айтып аткандай болсо, кайра кайтарып өзүлөрүнө беришим. Түшүнүктүү, аткарып. Хорошо, булар мага карап чыгып айтат. Анан жок, мен кийинки темага өтүңүз, муну караш керек. Анан ошол жерлерди карайсыңар да, мен эми жеке өзүмдүн эмем. Былтыр 2025-жылы менин үлүшкө тийген 59 соту жеримди алып коюшту. Мына. Неге? Сенин жериң курулуш алдындагы жер экен деп туруп алып койду. Мына бу жерде кызыл китебиңиз бар беле? Кызыл китеп бүт документтерим бар. Муну да карагыла. Муну сотко барып карагыла. Кызыл китеби болсо неге аласыңар аны? Алып койду. Бирөөгө алып бериштин амалы аракеттин себебиненчи. Менден алып бирөөгө алып бермек да бул жерде. Ошентип эле алып койду менден. Мына документин колумда тур. Акимчилик жетекчилиги менен неме кылгыла, чыгып туруп баарын текшерип. Анан ошол жерди мен логистик борбор салайын дедим. Ошол 59 сотуйдучу. Тиги картошка сактагангачы. Мына эмгиче мына бирок эме конкурска койгон жатышат эми. Алып береби бербейби да караса. Карап чыккыла, экинчи тарабын карап чыккыла. Чындап эле кызыл китеппи ошону? Кызыл китеби бүт толук. Колуңузда турат бирок, болгон күнөөсү. Колуңузда турабы кызыл китеби? Бул мындай болгондо, урматтуу. Тиги 79-жылы ошол жерге, мен турган жерге, үлүш берген жерге чарбанын коз атарларын кыштатканда бактырган. Ошо чарбалардын коз атарларына жылуу кашар салыш үчүн гана курулуш алдында жерге которулуптур. А мурун айдоо жер болчу ал жер. Сизде азыр кызыл китебиңиз турабы ошо 59-га? Колуңузда турат, Колумда турат. Мына сот аркылуу алып койду. Нуркожоевич, бул жерде 80 соттук жерин соттун чечими менен муниципалитеттин айыл өкмөттүн балансына алдык. Эми мыйзамдын токтомдун негизинде кайра конкурска коюп, ошол жерге промышленный, бул жерге картошка сактоочу жайга биз берелик деп атабыз. Конкурска жарыялап, мыйзам чегинде ким утса ошол киши утуп алат. Жок, азыр токтоп туруңуз сиз. Кызыл китеби турса мында. Сен кантип алдыңар кызыл китеби турса, урматтуу аким? Кызыл китебим турат менде колумда деп атпайбы? Соттун чечими менен, сот чечим чыгарат. Эми кызыл китеби турса, силер сотко бергенсиздер болуп атасыңар ошондо муниципалитет. Жер суу көзөмөлү берилген. Жер суу көзөмөлдөө мекемесинин облустун эмеси бир кишиге. Сиздин колуңузда канча жылдан бери турат кызыл китеп? 30 жыл. 30 жылдан бери. 30 жылдан бери урун ал жерди цементти бүт тазалагам. 2 жыл тазалап, ошо козулар турган аштоонун 2 жылда мен үлүш кылгам. Бул силер мына көрдүңөрбү мынакей ушул акимдер, айыл өкмөт ушундай катарлыкчылыктарды көп кетиресиңер да, ошо райондун деңгээлинде, облустун деңгээлинде. Кызыл китеби. Тигине колунда турат, биринчиден кызыл китеби, экинчиден уксаң аким. Экинчиден бул киши өзү мен салам деп атпайбы ошол жерге, жана картошка сактаган, тиги немеси хранилище салайын, логистика кылайын деп. Өзүнө эле берип койбойсуң. Бербейт да, мага бербей, конкурска коюп. Долбоорду түздүргүлө. Долбоорду договорду түздүргүлө, долбоорун бергиле, мына мондай кылып сал деп туруп колуна карматып койбойсуңар. Бул силердин жолуңар болсун, туура эмес да, туура эмес кылып атасыңар. Зачем мындай кыласыңар? Көзөмөлгө алгыла, давайте.
көзөмөлгө алгыла дагы булар менен неме кылгыла, текшерип чыккыла барын. Болду, түшүнүктүү. Мен муну көзөмөлүмө алам, бул сиздин ишиңизде. Бул жерде ошол адилетсиздик бар экен действительно. Эмки 4-чү микрофон. Мен Алканов Аскарбек Абдулгабекович, Кочкор айылынан. Мен жашым 80-де. Мен айтайын деген көйгөйүм дагы ушу жер маселеси өзүмдүкү. 2002 жылы ошо кезде аким Тариел Сизигалиевич Айтбаев аркылуу арызымдын негизинде Дөңташ участкасынан 2 гектар жер алгам. Ошо жерди Дөңташты элдин баары билет, аяктын баары таш болчу. Ondan ашык ташын терип тазалап, ошо кезде Актазаровдун каналынан суу келчү. 1-2 жолу арпа айдап неме кылгам, андан кийин эле жеримди ошо 2002 жылдан бери коду жок кылып, мени жанагы Азаркул Жолдошбек деген ушу жерди мага бердип, ошо кезде госрегистр. Ошондой кылып андан кийин бут тосуп, суу да келбей калды азыр ошол убактан бери. Кызыл китебим турат. Бурун жашыл китеп алып, андан кийин кызыл китеп ментикке деп алгам. Ошондон эле 24 жыл болду. Жеримди бербей атышат. Эчтеке айтпай, мына бул жерде кадастр турат, кызыл Кочкор айылдын немесинин, госрегистрдин эрмек уулу Кубан. Ал болсо, жок, мен немете албайм, коду жок экен, тиги бул деп эле ошондон бери жер маселесин чечпей коюшту. Сотко бар дейт. Ал эми сотто болсо билебиз, Кочкор районундагы Сарыбаев деген сот бул штраф салып, өтө орой, жана эч качан элдин көйгөйүн чечпеген сот. Ага кайрылгандан эчтеке жок. Кызыл китебим колумда турса да, код анан тиги бул деп эле ушундай шултоо менен жеримди неметпей атат. Мен суу жок жер азыр. Ал сууну болсо мен жерден чыгарып алып, ошол балдарым аркылуу бир неме кылып, ошол оокат кылайын деген жеримди Түшүнүктүү, азыр жаман кылып атышат. Жыйналыштан кийин райондун акими кабыл алыңыз дагы чечип бериңиз. Чечип бериңиз. Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Могу жерде мисалы 500 киши отурса, 500-дүн 490-унда кызыл китеп бар, туурабы? Илгерки үлүштөн алган жериңер. Анан ушунун баарын эле сотко берип алып атабыз деп, сот аркылуу алып алсаңар анда эмне болот анда? Бардак болбойбу? Кызыл китеби колунда барларга тийбегиле. Урмансыз Нургонович, 2002 жылы алыныптыр, бирок каттоодон өтпөптүр биздечи, госрегистрде. Анан өздөштүрүүгө деп алынган кызыл китеп экен. Ал Кыргыз Гипроземдин маалыматы боюнча ал жер сууга тайдоо жери болуп турат да. Сууга тайдоо жери өздөштүрүүгө берилбейт да. Бирдеке салганга, курулушка берилбейт. Жок, өздөштүрүүгө деп алынган да. Жок, азыр токтоп тур. Эмеден өтпөй калган, ал кимдин күнөөсү? Бул кишинин аксакалдын күнөөсүбү же диги госрегистрдин өзүнүн күнөөсү? 2002 жылы бул кандайча китеп алынган, бул биз такташыбыз керек экен, потому что колунда кызыл китеп бар экен, чынында элечи. Бирок регистрациядан өтпөптүр да бизде. 2002 жылда эле бир коррупционер берген да ошону жер. Акча алып береби, башка кылып береби? Анан балким ошо атайы каттабай койсо керек, коррупция ачылып калбасын деп. Ошон аныктап. Ал эми мамлекеттин күнөөсү да. Бул кишинин күнөөсү эмес да. Карагыла, мыйзамдуу жагынан болсо жардам бергиле. Жарайт. Мыйзамдуу жагы жол бербесе айла жок, анда мен да силерди кыйнай албаймын. Карагыла дагы мыйзамдуу жагын чечип бергиле. Только адилеттүү карагыла. 1-чи микрофон. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Менин атым Макжолтой, мен Кара Суу айылынан келгем. Мен 1-чи группадагы инвалид көз боюнча Бишкек шаарында көз азиздер мектебинде окуп, кичинемден бери Бишкек шаарында чоңойгом. Апам экөөбүз акча чогултуп, пенсия пособиябызды 1 миллион кылганбыз да. Анан ГИКтен үй алайлык деп, ошо ГИКке барсак, ГИКте өзүңөрдүн ошо районуңардан аласыңар да, Кочкор районунанчы. Мага ошо Бишкектен үй алыш керек болуп жатты эле да. Анткени ошо Бишкекте окугам, Бишкекте болду, түшүнүктүү. Мына мен азыр айтып койдум, бияка деги телефонуңузду берип коюңуз, чакырып ГИКтен бергенге аракет кылып карап көрөлүк немени. Мүмкүнчүлүгүн карап Бишкектен алат. Саламатсыздарбы? Куш келдиңиз. Ушу бабалардын батасы деген Кочкор жергесине урматтуу ажообуз, сиз ушул ажоо болуп келгенден бери эле Чолпон айылынын жаштарынын атынан
спорт комплекс куруу боюнча сиздерге кат жөнөтүп келебиз. Бардык каттарым сакталып турат. 1922 жылы сиздин намыңызга кат жөнөткөнбүз. 1924 жылы 5 августта министрлер кабинетинин биринчи орун басары Касым Алиев келип ушул жерге жолугушуу өткөргөндө дагы жаштардын атынан ушу спорт комплекси куруу боюнча кайрылганбыз. Бирок ушул көйгөйүбүз, ушул маселебиз ушул күнгө чейин чечилбей келет. Болду апа, болду. Мен эми чечип берейин, болду. Ким ушуну өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып келаткан жылга киргизгиле, 27-ге киргизип салып берели болду. Ушу чоң апа чыгып алып, ушинтип микрофондон суранып атканда сүйүп чоң рахмат садаган кетейин, эл журтубузда тынччылык болсун. Болду, салып беребиз. Жарайт. Буга чейин эми 21-22ден бери кайрылып келтам деп атасыз. Бизде деле көрүп атпайсызбы мамлекеттин акыбалын? Араң-араң мына эми бутубузга туруп келатабыз. Ошон үчүн келерки жылы салып берели. Ким Нурдан мырза көзөмөлгө алып, немеге киргизиңиз спорт комплекси Чолпон айылына. 4-үнчү микрофон. Саламатсыздарбы Кочкор элдин тургундары, саламатсызбы Садыр Нуралжоевич. Урматтуу Садыр, бияктамын мен. Айтыңыз. Жанагы эле сиз айткан көйгөйдө сизге аябай рахмат. Эл менен жолугуп Кочкор элине жолугушканыңызга. Мына президентибиз кызыл китебим, жашыл китебим, андан кийин келишим түзүп, ушул жерди өздөштүрүп, жер кылсаң бир талааны, мусорду менчикке чыгарабыз деп келишимде турат. Менчик акты алып, анан бүтсөм, мына бул жердеги акимибиз келип жаллап аттык. Баягы сыностун жанагы төлөтүүчү билемелерин айынан эле жеримди алып, жана мектеп салынып атпайбы? Келесиз, ачасыз. Ошол мектептин ордуна деп менин жеримди автоваза болчу да, ошонун ээлери бербей атат, ошо сенин жериңди сурап атат, бер деп заставить этишти. Анан айла кеткенде бул кыйын кишилер, күчтүү кишилер дегенде эми мага башка жер бергиле десем, беребиз деп. Ошол 70 сотый болсо 40-ын ага бер, 40 мектепке салган калып атабыз. 30 калат, 40-ты Семизбелден беребиз деп, ал жерден беришип, мына архитектура начальник баары эле турат. Баары барып кезип, казыктарын кагып, жана темир жол келип атпайбы? Ошол жерден үйү бузулганы бар экен, кафеси бузулган 7-8 кишиге бөлүп берген. Мен тоодо мал бакчымын. Баарына ишенип кайра келсем эле алда жер жок, буда жер жок. Башка кишиге кызыл китеп чыгарып 40 сотыйымда. Берип коюп мени мыйзамсыз каттоодо жок деп гана коюшту да. Анан мен сотко бердим, сотко берип мына азыр токтоңуз. Сизге ошондо 40 сотуңузду обещать этип туруп бербей коюп атышабы? Бербей, мына турат, чийилип бүтүп туруп, документтери төлөнүп, чийилип бүт туруп, анан отказ кылып коюп атат. Биз ушундайбы аким? Жок, бул кызыл китеби катталбай калган кадастрда. Кадастрдан караганда кызыл китеби бош болуп чыккан баягы жери. Анан кийин ал жерди бирөөгө берип, ал жер баягы Арабаев мектептин курулушуна бирөөдүн жерин экөөнү алмаштырган да. Анан бизге кайрылганда биз 20 соттук жерди азыр райондук комиссия чечип бердик. Чечип бердиңерби ошондо? Жок. Азыр токтоп турула. Бул киши кызыл китеби турат колунда. Силер катталбай калган деп атасыңар. Эмне? Бул киши жасап алганбы же тигил жанагы ошол кадастр жанагындай коррупциялык жол менен бергенби? Урмат, ошол кадастрда ошондой болгондо коррупциялык жол менен кызыл китеп берип урматтуу президент, көрүп коюңуз. Прокуратура ушул эле прокуратура катталып турат деп бергени бар. Өз көзүңүз менен көрбөсөңүз, булар соттон да ыргытып коюп атышат, жазап атышат сотта. Көрсөтүп коюңузчу. Каттоодо турат да, мына прокуратураныкы соттон кийин алдым. Көзүңүз көрсөңүз, булар биякта бүт бары мен билбейм. Алып келме. Катталып да турат ал. Мына көрсөңөр. Акимчилик болсо, ал жер бош экен билбейишти. 22-жылы булар мына узартсаң, кызыл китеп алсаң, администрация кагаздары бүт турат. Бирок соттон адвокатын биринчи соттон утканбыз. Президент, экинчи соттон ушул кагаздарын бүт алып, адвокатын да барбай калып, утулуп калып, жогорку сотко адвокатын барбай утулуп, бул кагаздардын баары жок экен. Кайра сот бүткөндөн 25-жылы мына Осмон бияка арыз жазсам бүт чыгып атат мына. Баары бар ал жанында. Жаңы жагдай. Садыр Нуралжоевич, Госсервистин кызматкери тарабынан тур эле мыйзамсыз иш чаралар аныкталган тергөө учурунда, айып бузулган, бирок эскирмөдө өтүп кеткенден байланыштуу кылмыш иши өндүрүштөн кыскартылган. Бирок бул мыйзамсыз берилгендиги боюнча анан чечим чыгып туруп ошол жер алынып коюп атат. Муну демек бул кишинин күнөөсү жок, жана жок, Госсервистин жетекчиси коррупционер кадастрдын күнөөсү болуп атабы? Жеке ошонун күнөөсү болчу. Ушу бизде ушул мыйзамдарыбыз дагы ушул илгертен бери келатат да, суроо өтүп кеткен, анан кылмыш кылып коюп,
Анан кийин болду, мынча убакыт жыл өтүп кетиптир деп туруп күнөөлөй албай калабыз да анычы. Анан бул жерде да ошондой болуп атат да. Так ошондой. Кылмыш жоопкерчилигине тартып андайларды камаш керек болчу да. Кимдин мындай кылгыла аким, прокурор баарыңар диге бул киши менен дагы неме кылгыла чыгып туруп териштиргиле. Анан жана 40 соттук жеримди бербей койду деп атпайбы? Анысын бергиле, башка жерден 20-сын бердик деп атасыңар, 20-сын дагы бергиле. Мейли эмне салынмасын, мектеп салынабы, темир жол салынабы, ошол жерге эгерде мамлекетке керек болсо, биз ошогон базар баасында же болбосо башка жерге көчүрүп үй салып берип алгыла деп атам го мен силерге. Мына темир жол салынып атат, Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан. 100дөн ашык объектини алып атабыз, туурабы? Бүт баарына акчасын төлөп берип, соодалашып, базар баасында кылып алдык го, туурабы? Биякты да ошондой кылгыла. Мектеп түшөбү? Менчик жери турабы? Келип сүйлөшүп туруп алгыла да. Башка жерден бергиле, же акчасын берип алгыла. Кызыл китебин эле тартып алып анан бар, тияка чык, мен бул жерге муну салам дегенде андай болбойт да эми. Жеке менчик укугу каякта калат анда. Рахмат, чечилет сиздин Болду, азыр сурооңуз. мына аким чечип берет. Муну да мен жазып алдым сиздикин дагы. Конкурс аркылуу акцион деди да, 6 айдан бери акциондон тигилерге алдырып ийем деп болбой атып, анан мыйзам эле бар экен, бакыт түгү деп 5 жылга берип атат. Эми ошон жок дегенде 1 миллиондон ашык чыгым кетти. Суд медикибизге текшертишти, келип текшерди. Чыгымым булардын мен жеримди 9 миңге сатса, булардын саткандан көп мен кеткен чыгымым. Эми ошону 5 жылга берип, ошону менчиге жок дегенде 20 сот үйдү менчиге деп эле берсеңер мен кылатырым да бирдеме. Бул аксакалдын маселесин чечип анан мага далаш деп коесуңар. Түшүнүктүү, мен жазып алдым муну. Биринчи микрофон. Урматтуу президент, мен 1936 жылы туулганмын, 90 жаштамын. Байычем 40 жыл. 11 баланын атасымын, Байычем герой. Мен өмүр бою сайыстын агында туарга багып чыгып өткөнмүн. Атыңызды айтыңыз. Ооба, Керим Кулукбатбек. Эмгегиң бар экен, сенин керегі жетпей калдың деп, Актан Сарып обком секретары сүйлөшүп атышып, мага өкмөттөн там салдырып беришкен. 11 эме мен айтайын, ушу дөңарыш айында жашаймын. Анан эми айланып кетейин, президент баарын жасап атасың. Боюш жол келди бияка. Мектеп салынып атат, садик салынып атат, баары бүтүп атат. Мен болсо ушул 90 жаштамын. Анан мен Кызыл Кең сууда кызым бар. Кең сууда кудам бар. Кудам жашы өтүп кеттир, күйөө балам аты Толукбай. Куда кийин мекке барып келген. Анан Нургажо даяп мекке барган, мен мекке барганмын. Анан мектебеден намаз окуп турушубуз көчөтүлекте. Анан менин бир анча-мынча кагазым бар. Мен ушуну алып баргандан кийин текшерип окуп, мага жардам берип койсом деп айтамын. Болду ушу. Мактуу, бербейиңиз алды. Ооба. Экинчи микрофон. Алло, саламатсыздар. Урматтуу, алло дедим. Урматтуу президент Садыр Нуркожоевич, сизге рахмат. Хан айылына келип, көйгөйүздү чегип, атым Бегимжан Усубалиев айылынан болом. Өз көйгөйүм эмес, энем Эсентаева Салкын 62 жылы селхоз техникада айылда жашасаң техниканы башкара бил деп жаш келиндерден 15 келинден кызыл жолукчар бригадасын тоскон. Өзү Ленин ордендүү, Октябрь революциясы кызыл туу, Паша Ангелинанын сыйлыгынын ээси, мээримдүү Кыргыз Республикасынын айымы, персональный пенсионер. Анан былтыр каза болуп калды. Анан үй салып беребиз деп экеле комнатта турам. Мен өзүмдүн 4 балам, өзүм менен 5 энем менен жашадым. Бир да жерибиз жок. Баламдын дагы 4 баламдын өзүмдүн дагы. Энемдин үйүндө жашадык. Энемди мураскор кылып өзүм коюп, энем үйүм мага жазып берип кетти. Анан 1 гектар 20 сотук жер беришкен. Айыл өкмөт 5 өттү го, отурушат 6-7. Эже сиздин эмгегиңиз бар, алып айдай бериңиз, кызыл китептин эмне кереги бар деп. Анан Эркинбек Жумакадырович дегенге 55 миң төгүп чеги турат бергем. Төгүп тура элгем законный кылып деп, энем коммунист болчу да. Анан кийин ошол жерди энем өлгөнү 22-июлда өлүп атса, чөп сээп,
жок дегенде көчөнүн атын коюп же бир эстелин коюп элеп десек алып алышты. Же акционго катыш деп айткан жок. Акционго катышса деле акчасын төкмөкпүз да. Ошону чечип берип койсоңуз жакшы болот эле. Адамдын түрүсүндө сыйы жок, өлгөндө ыйдын эмне кереги бар? Энем 24 жашында жесир калган. 45 жыл трактор айдады. Кыштата жайлата. Түшүндүм. Чогулуштан кийин калып бу жерден бүт барын кабыл алып, чечип, 3 күндүн ичинде ушу жуманын аягына чейин. Рахмат. Üçüncü mikrofon. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Атым Чолпон айыл өкмөтү. 2023 жылы аймактык реформа жүргөн кезде айыл өкмөттүн айрым бир кызматкерлери келишим менен иштеп келебиз бүгүнкү күнгө чейин. Муну айтып атканымдын себеби айыл өкмөт мекемеси жумуш берүүчү, биз болсок жалдан иштеген жумушчу катары эсептелип келип атабыз да. Анткени себеби айыл өкмөт мекемесинде иштеп талаптар бирдей, жогорку органдардан келген тапшырмалар бирдей аткарабыз. Бирок муниципалдык кызматта иштеп аткан кызматкерлерге берилген айрым бир артыкчылыктар бизге каралбай келет да. Мисалга айтсак, биринчиден муниципалдык кызматкер катары эсепке кирбейбиз. Экинчиден эмгек стажыбыз жүрбөйт. Үчүнчүдөн биздин иштеген ишибизди бааланбайт да, мындайча айткандачы. Ошон үчүн биз ушул муниципалдык кызматкер катары статусубузду кайра кайтып берсеңиз деп суранабыз. Мына жакында айыл башчыларга кайра статусу ыйгарылып берилди, бирок бул жерден вуз кызматкери менен биздин экономический статистика кызматына дагы эле статус берилбей калды. Ошондуктан ушул жагын карап берсеңиздер, мына бүгүнкү күнү муниципалдык кызматкерлердин күнү экен, биз ошол кызматкерлерге да эсепке алынбай жатабыз. Жалданма жумушчу катары келишим менен иштеп келатабыз. Ушул маселени чечип берсеңиз. Бир суроо да сизге. Сиз мурда айыл өкмөттө иштеп келгенсизби, АТРга чейин? АТРге чейин иштеп келгем, азыр иштеп жатам. Айыл өкмөттүн кызматкери болуп иштеп келгенсиз. Айыл өкмөттүн. Эмнеге андан кийин АТРдан кийин сиз айыл өкмөттүн кызматы эмес жалданма иштеп атасыз? Келишимде ошондой көрсөтүлгөн, айыл өкмөттүн айыл өкмөт мекемеси. Кимдер эмнеге андай болуп калган? Булар Элекинчи мыйзамдын негизинде. Муниципалдык кызматка кирбейт, булар наемный по контракту иштешет да. Мына бүгүнкү күндө айыл башчылар да ошондой контракт менен иштешип атпайбы? Эми мына сентябрда мыйзам кабыл албадыкпы? Мен кол койсом азыр алар дагы госслужащий болот. Ооба. Булар эмнеге мындай болот? Булар эмне ашыкча кызматкерлерби же кандай? Булардын айыл өкмөттүн штатынан сырткарыбы же? Штатынан сырткары. Эмнеге штатынан сырткары? Эмне ошондой эме барбы? Муниципалдык кызматка кирбейт да. Контракт жүзүндө. Канча киши сотрудник иштейсиңер ошондо айыл Биз өкмөттө? аскерге эсепке алуу столунун кызматкеринен экөө, статистика экономист бирөө. Буга чейин 23 жылга чейин ошондо үчөөңөр азыр деге контракт менен иштеп атабыз. Бул Кыргызстан боюнча эле ошондой да. Карап көргүлө. Анан зачем контракт менен? Эгерде ошондой булардын кереги, кызматы керек болуп атса, зачем контракт отургузуп коесуңар? Постоянно алып коюлат. Эмгек маянабыз да бүгүнкү күндө тазалоочулардын эмгек маянасына барабар болуп атат да. Биз анткени ошол муниципалдык кызматтерге каралган артыкчылыктар бизге тиешеси жок болуп атат. Азамат мырза, өкмөт карай турган иш экен да бул. Карагыла Бишкекте. Рахмат. Dördüncü mikrofon. Саламатсызбы, Садыр Нуркожоевич, мен Айсулуу Кочкор районунан болом, бирок Бишкекте турам, азыр студент болгонума байланыштуу. Анан ошол себептерден мага өзүм экинчи топтогу майыптыгым бар. Азыр Кыргыз-Түрк Манас университетин бүтүрдүм да. Ошол себептен общежитиядан да чыгарып жатышат мени. Ошондуктан азыр мага Бишкектен ГИКтен социальный ипотекадан үй керек болуп жатат. Мен сизге 6 ай мурун кайрылганмын, кат жолдогонмун, бирок ал кат сизге жетпептир. Азыр уруксатыңыз болсо ошол катты өзүңүздүн колуңузга берип койсом, жана ошол катта бүт бары подробно жазылган болчу да, сиздин да макул бербейиңиз, алдыгы жигиттерден берип жибериңиз. Макул. Карап, жок алып.